Бул проходной документ удостоверение көрсөтүп өтөбүз. Андан кийинки жумушубуз центральный диспетчерский кирип путевой лист алабыз. Путевой лист сменный жумушубуз. 6 күн биринчи смен, 6 күн экинчи смен, ортосунда 1 күн эс алабыз. Кеминтип келип диспетчерден путевка алабыз. Саламатсызбы? Путевка коюп, бияктан диспетчер биздин правабызды текшерет. Правабызды көрсөтөбүз, жазылат. Мен осмотрга киргем. БГ 63 24 14. Правабыздын номерин жатка билишибиз керек. Табельный номерибизди жатка билишибиз керек. Путевой лист алабыз дагы. Ушинтип анан азыр нарколог өтөбүз, нарколог сөзсүз өтөбүз. Шүгүр жакшы. Алкотестер аппарат. Алкотестермен текшеребиз. Азыркы неме боюнча. Саатын жазабыз, рейсин жазабыз, давленияларын жазабыз. Паспорт депо 2-да 10 аял, 117 эме бар. Водитель эркектерден бар. Ошондо 30дай аял бар. 156 эркек бар, 21 аял бар биякта. Так бизден эртең менен түштөн монтуп өтүп турушат. Ушинтип анан бияктан чыгып алып, анан машинебизге барабыз. Визуально биринчи карайбыз машинебизди сыртынан. Кадырып дөңгөлөгүн карайбыз, айнектерин карайбыз. Машинебизди ачып, күйгүзүп, суу күйгүзүп, ичин салонун сүрүп, тазалап, кайра бир сыйра даярдайбыз машинени чыгууга, каттамга чыгууга. Техосмотрга кирдик. Анча-мынча жасай турган жумуштар бар. Ошол азыр осмотрга киргенде машинени жууп тазалашат. Ошондон анан азыр техосмотр өткөндөн кийин каттамга чыгабыз 2,5 сааттан кийин. Бул айдап көрдүңбү? Схождение болгон жокпу? Развал болгон жокпу случайно? Дөңгөлөктөрдүн сапкаларычы? Сапкадан буларды сапкасы керек. Эмнеси болуш керек? Рульдө бурап көрдүңбү? Каягынан кармап атат аны. Оор болуп атпайбы? Мисалы үчүн азыр Данкратка көтөрдүңөр рульду, жөнөлө эле чимирилиш керек да. Ошондой кармап калып атат. Руль. Я. Келимдеди жүрүп көрөйүн. Неме аппаратын эле чечкиле дейт? Эмнен аппарат? Гидран. Аппараты кайсы? Механизм. Же подшипниги, же болбосо ичинде дагы шестеренка бар дейт. Эми азыр чечилет, мастер чечет. Кайсы канавага? Бул осмотровой канава, бул проходящий канава. Бияктан машиналар жууп өтөт, аркы биринчи канава болсо осмотр, заявка. Заявка ошо жака машина токтотуп, толук жасалат да. Эми азыр эмне дейт билбейбиз азыр. Чечим мастерде. Мастер кандай болсо, эгерде заявкага киргизгиле десе, заявка киргизебиз. Эгерде жок, эмне дейт билбейм чыгыс азыр. Машина эмне кылалы, кандай кылалы? Заявка. Слесарьлар болсо неме деп атат? Механизм чечкиле дейт. Рулевойдун механизм. Ошол жакта же шестеренка, же болбосо Руль катылып атат. кармап калып атат. Бурганда. Анда жок дегенде эки амортизаторду маштырып коелу астын. Амортизатор бар экен. Ооба, максат. Сен неме жазсаң берем сат. Складтан. Анда азыр амортизаторун чече берсин, чечип анда иштеп туралы каналалар бош болуп чакты. Чечтирип азыр. Эки амортизатордун астыңкы анан иштеп туралы. Сул берди. Азыр осмотрда толук кетет. Дайы көрдү. Мына ушундай чечилет. Күнүнө заявка менен киргенде күнүнө бат чечилбейт да, эми запчасттарды алып келиш, баары убакыт болот да. Анан табылат, табылбайт, дагы убакыт кетет. 3 күндөп, 1 күн, же 1 жума, же 1 айлап ошондой издеп, күтүп калабыз запчасттарды. Ошол осмотрга киргенде ушундай майда жеңил желпи ремонттор болот.
Бирок кирип атканда эме байкашпайт окшойт. Кирип отуруп атканда байкабайт окшойт. Анан остановка аярдамасынан өтүп баратканда же уктап калганда байке байке деп кыйкырып келишет. Ой, эже турбайбы, кечип коесуз деп кечирим сурашат. Ошол анан көпчүлүгү улгайып калган эжелер мен сыймыктанам ушу. Кыргыздын кыз келиндери ошо троллейбус айдап сыймыктанам деп аябай небет кетишет, алкышын айтып кетишет. Жакшы баталарын берип кетишет. Көпчүлүгү улгайып калган апалар, аталар. Эми маянабыз болсо деген январдан баштап 40% көтөрүлгөн ушул жылдын. Анан өткөн айга 10% кошулуп ошондо 50% айлыгыбыз 50%. Ошого сүйүнүп иштеп атабыз. Ал үчүн эми баары баягы мурункудай эле саат жасап, саат чыгарып, бир айдын саатын иштеп чыгарып, планды аткарып аткарганга аракет кылып иштеп атабыз. Айлык көтөргөнү менен сүйүнүп атабыз, бирок деген гүл азыктары да ошончолук кымбаттап атат. Кийим кече деле кымбаттап атат. Бир аз болсо дагы жакшы да. Билбегендер көпчүлүк айылдан келгендер, жаштар, кичинекей балдар деле ошо бири-бири менен кызуу талкуу болуп кетет да. Анан келишип эже бензин менен жүрөбү же неме менен солярка менен жүрөбү? Анан арткы ходу барбы деп эле. Эмне болду десең, тең балам менен неме айтып эметип кеттим, талкуулап кеттик деп атпай. Бул деген бензин менен да жүрбөйт, керосин менен да жүрбөйт. Электричество менен жүрүп десем, коюңузчу деп таң калышат. Ошондой күлүктүү окуялар болот. Жеңил машина, маршрутка айдагандар. Бул биздин биринчи полосабыз постоянный стоянка туруп болуп калган мынакей боонтип эле. Анан биз деле же биринчи полосага батпайбыз. Экинчи полосага жүрөйүн десең, линиядан отклонение болобуз. Ошонтип эле кооптонуп айдайбыз. Анан эле туруп беришет. Аварийкасын күйгүзүп коюп. Эми азыр мынакей бул маршрутка түшүрдү, эгерде ар жагы ачык болсо машина сүзүп кетет эле да. Бурулам деген. Ондай экинчи полосага аварийка күйгүзүп коюп турушат. Жөн искусственный пробка кылышат да буларчы. Эң эмеси катаал ушул да. Мисалы үчүн бу Киевске келип, Бешинале Киевский остановканы барып караганда жакшы келип токтоп, бош болуп калат остановкабыз. Кандай ГАИ кызматкерлери кеттиби, бүттү. Таксилер жайнап туруп алат, остановкага кире албайбыз. Маршруткалар туш келди токтойт. Анда да кире албайбыз. Мынакей, онтип эле мынакей жеңил машина турду. Эмне? Мен остановкага киришим керек. Бул деген ар жакка токтоп түшүрүш керек. Турат. Мен кире албай атам мынакей. Жай баракат. Колумда бир уул, эки кыз. Кыздарым турмушка чыккан өз ордунда. Колубузда келин 3 баласы менен, оğlumдун 3 баласы бар. 3 неберебиз бар. Оğlum болсо азыр чет жакта иштеп жүрөт. Чет мамлекетке, чет жакка кете электе. Мама, троллейбус айдап сиз менен эле кошо иштебейм дегенден, жок, мен эле жетишем. Мен эле жетишем, сен анчалык неме болбой эле койчу деп тыюу салып койгон уулум анткени ал убакта. Татаал эле болчу, азыр деле татаал. Бирок уже неметип көнүп калгандан кийин эле жеңил эле болуп калат. Анан эми азыр уулумду болсо эми келем бияка келип иште. Десем, мама, убагында уруксат берген жоксуз, кантип уруксат берип атасыз деп сурап берет.
конкуренттер болот да. Мисалы үчүн мен советскийден кийизге бурулганда мага 36-нчы автобус конкурент болот, 2-нчи автобус, 6-нчы троллейбус, 2-нчи троллейбус конкуренттер болот да. Аны ошо светофордон талашабыз да. Темир унаада байыр болбой эле. Ой, салонго кирген жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун карайсың, жолдун коопсуздугун, ошонун баарына жетишишиң керек. Баягы жумуш жок деп отурбай, келгиле, кыз келиндер, уул балдар, улан кыздар, балдар келгиле, окугула троллейбуска. Окууну бүткөндөн кийин жумуш жок, калам деп ойлобогула. Иштейсиңер. Азыр эме болуп атат, набор болуп атат. Документтериңди тапшыра бергиле, келип окугула, жакшы кесип. Бизде деген бир кругубуз 2 саат 25 мүнөт. Ак өргөдөн туңгучка, туңгучтан ак өргөгө барганга. Анан ошондо мен 7,5 саат иштеш үчүн мен 3 круг жасайм, 3 айланам. Ошондо 7,5 саат болот. Азыр негедир таң калышты остановкага жакшы келдим, маршруткалар жок. Күндө ошондой болуп турса, ар бир остановка 11 сом. Московский? Жок, Московский менен эмес. Биз өйдө Горкийге бурулабыз. Московскийге бияктан 4, анан 8 кетет.